Ошо компенсацияны төлөп берсе, биз калган немелерди тосуп мына барды жолубузду эме кылып оңдоп алат элек. Короолорду салып, энди эл дагы көчүп келет эле, компенсацияны бергенде. Ушул агылыбызда падаларыбыз бар эди. 3 катта пада, бир баласы менен саап ичип, онун сүтүн ичип эме кылып отурат эдик. Ону 300 000 бир частный адамдан кредитке алган эдик. Ону урдатып жүгөрдүк. Мына үйлөрүм ремонтсуз әле, тырышып келин ала турган уулум бар. Ошо энди богоз эде тууп көбөйтүрөбүз, анан секинесте үйлөрдү ремонт кылабыз деп жыйып отурат эдик. Алып кетти. O prosentke anan prosenti kıstadı, prosentke dağın biröyden alıp onu tölödük. O etbeyetke bardık, ayttık, arızlarыбызды ayttık, hiç payda жоқ dendi. Aytaverip, ahırı süylөгүбүз ham көбөйүп kaldı. Kudaydan bizge eме kesin деп эле отурабыз. Endi çoңдордон суранабыз, mana şu жоголгон нерселерибизди кемби көппү энди берсе жакшы болот деди да. Бул Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш Саада айылы. Бул аймакта жашоо абдан кооптуу экенин жашоочулар белгилеп кетишти. Анткени бул көчөгө 1-2 кадам таштасаң, коңшу өлкөгө кирип каласың. Ал жерлерде эч кандай белгилер орнотулган эмес. Кооптуу, опасный болуп калды. Малдарыбызды, немелерибизди алып кеткен. Компенсация берсен, mana şu үйгө керектүү немелерди алабыз да, ошо тириликке эми иштете турган нерселерди алышыбыз керек. Куралдуу жанжалдан жабыркаган үй бүлөлөрдүн ичинен мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар дагы бар. Максатай 3 балалуу жалгыз бой эне. Анын эң кичинекей баласынын майыптыгы бар. Максатай бир жерде иштей албаганы үчүн алар мамлекет тарабынан берилген жөлөк пулга жашашат. Берилген жөлөк пул 15 000 сомду түзөт, бирок ал каражаттардын баары кичинекей баласынын дарылануусуна кетет. Чыр-чатак учурунда Максатай баласынын операциясы үчүн чогултуп жаткан каражаты дагы уурдалган. Коркуп түнү менен уктабай чыгабыз, кулак салып, терезени ачып карап. Ошо бизде күндө коркуу менен жашайбыз. Кыздарым апа башка жака кетейик дей берет. Чегара чечилбесе биздин да кеткүбүз келет. Биз тажадык ушундай коркуп жашагандан. Мүмкүнчүлүк жок болуп атат, мындай алып барып, көргөзүп, ушундай жерлерге. Буюрса эми акча болсо, мындай кичине нарактарга, четте нелерге алып барып, күчтүүрөөк врачтарга алып барып көрсөтүш керек болуп атат да. Максат айылында мүмкүнчүлүгү чектелген мүчөлөрү бар дагы бир үй бүлө жашайт. Рыстамова турмуштун күйөөсүнүн жана баласынын майыптыгы бар. Алар иштей алышпайт. Ошого байланыштуу ал кээде аял башы менен кыш куюп, сатып акча табат. Күйөөсүнүн пенсиясы 4 000 сомду түзөт. Алар ошол каражатты 1 айга жеткирип жашап жатышат. Күйөөм 2-нчи группа, балам 18-ге толгуча группасы эле коюлбайт экен. Азырынча менин атымда эле болуп нетип жатат. Алып жатат. Жашоо кирешим, mana şu balamдын группа пулу менен күйөөмдүн пенсиясы менен эле тирикчилик кылып нетип жатканым. Энди муну балам 1-2-3 погромдарды көрүп нете эле кылды. Уруш болот экен, кача күнтөк деп каттык стресске түшүп нете эле кылат. Ошон үчүн şu баладан коркуп нете эле кылам, табы каттыгыраак айнып калбасын деп. Алдың стресстерди көп алегул судурук көп тутат эди. Азырга Кудайга шүгүр андай судуруктары жок болуп нете эле кылып калды. Endi men dagın jokorlardan kayrılganym şu bizdin mal üyükden kүйüp ketken nerseleribizdi төлөп беришini суранам. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чыккан чыр учурунда Ташкыбаева Зулкумардын үй бүлөсү дагы кирет. Жанжалдын натыйжасында алардын үй бүлөсүнө тиешелүү 3 үй күйүп кеткен. Бирок бийлик тарабынан 3 үйдүн бирөөсү гана курулуп берилген. Ташкыбаева Зулкумардын айтымында бүгүнкү күндө 6 үй бүлө чогуу бир үйдө жашашат. Батыр эне катары 3 семья үйүм күйүп кетти. Мына Гүлгакы ушуну менен 3-чү жолу бизден кабар алып атат. Биздин кеткен уурдалган бул үйүмдө 3 семья жашадык дейм го. 2,5 миллион уш жер кеткен нерселеринин чыгымдары болгон. Мага 100 000 эл азыр президенттен пул тийди, мен мына шкаф менен палас кылдым, телевизор алдым, шону менен иштеке болду. Бизге дагы жашоо керек, көмүр керек. Бирок жүрөгүбүз кабады, ошондой болсо дагы жашоого адам баласы өлгүчө умтулат экенсиң. Мына şu кеткен чыгымдарыбызды
Şu жоголгон меники эмес, эки келинимдин şu ketken nemelerге açınamın. Şolardı şu sizlerden soranam. Yok degende bizim şularыбызды төлөп беришиңиздерди. Bizi Tacik төлөйбү, Kırgız төлөйбү, жардам кылыңыздар. Мундан бери bizde uğurluk bolup atat. Maldardı, sıyıllardı. Balamdын oçokkanası örtölüp ketти. 4 balası var. Özü menen 6 semya, 6 үй бүлө жашайт. Көп жерге кайрылдым. 5000 pul бериптир. Баткен облусундагы тургундардын жашоосу үчүн эң минималдык каражат чыгымдары: нан азыктары 550 сом, картошка 160 сом, жер жемиштер 300 сом, мөмө жемиштер 550 сом, өсүмдүк майы 150 сом, шекер 110 сом, жумуртка 150 сом, чай 60 сом, туз 5 сом, эт 1200 сом. Жалпысынан айтканда үй бүлөнүн бир мүчөсүнө айына 3235 сом талап кылынат. Чек арадагы жашоо сүрүп жаткан үй бүлөлөр 5-тен 8 адамдан турат. Коммуналдык чыгымдар 1000 сом, көмүр 10.000 сом. Демек бир үй бүлөнүн бир айлык жашоосу үчүн 26250 сом талап кылынат. Азыркы учурда алардын таап жаткан каражаттары 4000 сомдон 6000 сомду түзөт.